Саламатсыңар, урматтуу студенттер. Мен Жылчиев Сатар Сарыбаевич, Ош технология университетинин архитектура, дизайн жана график кафедрасынын окутуучусу. Бүгүн өзүм билген живопись сабагынан кичине билген нерселерди кагаз бетине жайгаштыруу боюнча сабак өткүм келип турат. Баштапкы максатыбыз биздин акварель живопись сабагында биз суу боёк менен иштөө принциби бул жерде. Суу боёк менен иштөгөндө акварелди бул суу менен иштөө деген сөздү билдирет. Бул краскабыз атайын ушул акварель менен иштөөгө, живопись сабагына акварель менен иштөөгө ылайыкташтырылып чыгарылган краска. Негизинен ошол красканы алабыз. Андан кийин A4 формат кичинекей болгондугунан A3 форматына натураны жайгаштырууга мен туура чечтим. Натура деген сөз, бул натюрморт деген сөз, кыймылсыз, жансыз нерселерден оюлган буюмдарды негизинен ошолор айтат. Буга биз кичинекей өзүгө ылайыктуу драпировка сары түстө, андан кийин анын жанында бир-эки натураны койгонбуз. Ошол негизинде силерге кичине өзүм билген нерселер боюнча биринчи сүрөт живопись сабагынан деле кадимдеги сүрөт тарткандай эле натураны сак орсого жайгаштырабыз. Жайгаштыргандан кийин анын компоновкасын сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Натуранын кагаз бетине түшүргөндө кадимдеги эле сүрөт тарткандай эле биринчи карандаш менен так туура ошол жерде кандай болсо ошону бул жака жайгаштырганга аракет кылабыз дагы. Андан кийин уже түстөр менен кийин экинчи этапта. Биринчи этап сөзсүз түрдө бунун 3 тегиздик болсо, 3 тегиздиктин ал жака түшүрөбүз дагы. 3 тегиздиктин негизинде гана иштеп баштайбыз. Сүрөт катары түшүргөндө биринчи анын мондай кадимдей эле геометриялык фигуралар тарткандай эле муну общий баарын түшүрүп алабыз дагы. Анын ал жерге эмнелер жайгашканын туура компоновать этиш бул сөзсүз түрдө. Башка сабактарда эле буну диставдык же мына ал жерде келип катышкандай эле сабакта отургандай көбүнчө үйдөгү болгон буюмдар менен отуруп иштесек дагы негизинен болот. Карандаш менен белгилеп алабыз, астына алганда канчалык деңгээлде бар экенин бул жерден биз таап алабыз. Сөзсүз түрдө линиялар менен белгилегенде коркпой эле түшүрө берген оң биз үчүн. Себеби ашыкча линиялар кийин өчүрүшү менен акырын өчүрүп койсок бизге ашыкча болбойт. Кагаз бетине түшүргөндө натураны так туура түшүргөнгө аракет кылыш керек. Мындай жерлердеги айырмачылык бир мындай масштаб боюнча размери канча болсо ошону кагаз бетине туура жайгаштырууга зарыл. Кеңип, акырын, бир калыпта түшүрө бергенибиз, тарта бергенибиз оң болот. Сүрөт тартканда өзүбүздү кеңири, свободно, оюбузду бирдей жаман ойлор болсо ойлобой эле койгону оң. Бул кагаз бетине сүрөт түшүргөндө бул сөзсүз таасири тиет. Ошон үчүн сүрөт тарткан бул өтө эле ден соолукка деле пайдасы бар деп ойлойм. Сүрөттү жайгаштырып түшкөндөн кийин биздин драпировканы биздин тилде айтканда бул драпировка материалды сүрөтчүлөрдүн тили менен айтканда драпировка болуп эсептелет. Драпировканын тыгычтарын бир-бир түшүрүп алабыз. Жайгаштырып түшүрсек болот. Эми биздин максат ашыкча сызыктарды акырын-акырын сөзсүз түрдө алып коюш керек.
бети түшүрүп ашык эрежелерин алгандан кийин бир сыйра жетишпеген жерлер сөзсүз да үстүнөн басылып акырын чыгып койганыбыз туура болот. Негизинен сүрөтүн чиркиттик, эми биз краска менен иштөөгө өтүзөк негизинен түстү табабыз жашыл менен. Жана мен айткандай, бул жаламана суу менен иштелүүчү нерсе болгондуктан боек. Өзүнүн түсүн качан гана изилдеп тапканыбыздан кийин окшошкондо гана кагаздын бетине жараштырабыз абзел. Буну мондай акырындык менен жапчабыз. Кээинки жерлерде көп түстөр боло турган болсо аны жазып келип атканда эле жараштырып кеткенибиз оң. Анан дагы айтып келе турган нерсе мондай. Суу менен тамчылап калган нерсени сөзсүз кичкене жууап койгонубуз туура болот. Чочубай коркпай эле деңизинде жаап алганыбыз туура болот. Биринчисинде кичкене акырын аккан жерлер алабыз дагы. Ал жерин акырындан өзү түсүн таап эми сары түстү кызыл кичине оранжевый цветтен кошпосок, лимонный сары менен. Неге сары түстү бирге жакын алганымдын себеби жашыл кошкон. Мындан контраст сөзсүз бияка берилет. Ошондуктан оранжевый сары караганда жашыл сарыны кичине кошуп койгонум ошодон болот.
негизинен биздин максатыбызга жеттик деп эле ойлойм. Иштегенде, живопись салонунда, натураны иштегенде ушунчалык иштесеңер же ушундай көз карашта жеткиликтүү болот. Кичинекей этюдубуз, натурадан жазган этюдубуз бүттү деп эсептейм.